Кандайсыңар, замандаштар? Көптөн бери көрүнбөй, көзүңөрдү жоорутпай калдым эле. Бүгүн чыгаар замат дароо силердин маанайыңарды бир түшүрүп коеюн деп турам. Силер билесиңерби? Жер шарында жашаган адамдардын саны 100 000 жылдын ичинде 1 миллиардка жетиптир. Андан кийин 100 жылдын ичинде 2 миллиард болуптур. Андан соң 50 эле жылдын ичинде 2 эсе өсүп, 1970-жылдары 4 миллиард деген санды басыптыр. Азыркы күндө биз 8 миллиардка жетип калдык. Байкуш жалгыз кичинекей жер деген планетабыздын бетинде болгону 40 гана жылдан кийин 32 миллиард адам жашоо үчүн күрөшөт экен. Элестетип атасыңарбы? 32 миллиард. Ал убакта азыркыдай ийгиликтүү адамдардын саны алда канча аз болот экен. Себебин айтып деле кереги жокпу дейм. Байкуш жерибизди зордуктап эле атабыз. Ташын кесип туалетке кафель кылып чаптадык. Багын кесип ошол эле туалетке кагаз кылып атабыз. Жаныбарын атып курсакка жем кылдык. Эмнени айткым келди? Ар бир мүнөт сайын жерибизди жоготуп баратабыз. Азыртадан көзүбүздү ачып, терең ойлонуп, жаратылышка аяр мамиле жасабасак, биздин небере чөбөрөлөрүбүз, алар эле эмес, биздин өзүбүздүн балдарыбыз ошол кыйын заманга туш болуп калышы толук ыктымал экен. Элестетип көргүлөчү.